Мен алардан Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын акаратталышына разы болосуңарбы деп сурадым. Жок дешти. Эмне үчүн Саудия королу Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламды акарат кылгандардын ээсин таанытып коюу үчүн, аларга ислам башкаруусун орнотуу үчүн Данияга кошуун тартып барбайт. Ата-бабаларыңар болгон халифалардын бирөө жарымы Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламды акарат кылганына унчукпастан турууга разы болушканбы? Жок дешти. Демек, халифа Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламга жардамга келиши, ал затка зыян жеткиргендерди өлтүрүшү важип. Алар буга унчукпастан турушу мүмкүн эмес. Эмнеге ата-бабаларыңар кылган иштерди силер кылбайсыңар? Акыры Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам командачылыгында уюштурулган казаттардын саны 28ге жеткен го. Саудия королдору исламды жайуу жана мусулмандарга жардам берүү үчүн качан казат кылды? Кутайба ибн Муслимге кандай жакындыгыңар бар деп сурадым. Ал да ата-бабаларыбыздан дешти. Эмнеге ал Азиянын түштүгүн, чыгышын бүтүндөй фатх кылды? Миллиондогон адамдарды ислам башкаруусуна моюн сундурган бул командачы Кытай жана Индияны башкарды. Эмнеге силер командачылык түрткүсүн жоготуп койдуңар? Эмнеге өлкөлөрдү фатх кылуу токтоп калды? Саудия королдору канча жолу казат кылды? Эмне үчүн дүйнөнүн жетекчилигин башкаруусун колго албай жатабыз? Эмнеге Саудия чегаралары сыяктуу англистер орноткон чегараларга ыраазы болуп турасыңар? Акыры момундардын амири Умар разияллаху анху, Муаттасим, Абдурахман Дахил жана Кутайба ибн Муслим сыяктуулар өздөрүнүн чегаралары менен уруп алышпады го. Алардын ары бири дүйнөнү башкарышты. Ата-бабаларыңар сыяктуу халифа, амир болууну каалабайсыңарбы? Силерди да, мусулмандарды да ушундай кора балга салып койгондор, колонизаторлордун малайы болгон мына ушул акимдер экени анык. Проблема абдан жөнөкөй. Тактап айтканда, проблема алардын бар болуп турушунда. Ата-бабаларыңар Умар разияллаху анху да, Харун ар-Рашид да жалгыз халифа болушкан эле. Ошондуктан биз дагы ата-бабаларыбыздын абалына кайтышыбыз керек. Анткени намыстуу мусулман ыраазы болбой турган бул абалда калышыбыз мүмкүн эмес. Эмне үчүн алар бирээр өлкөдө мусулман же муслиманын зулум тартышына ыраазы болушпады? Силер болсо мусулмандардын жана пайгамбардын акарат кылынышына эле эмес, атүгүл өлтүрүлүшүнө жана жерлеринин басып алынышына да унчукпай карап турасыңар. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам ким өлсө, бирок желкесинде баяты жок болсо, ал жахилият өлүмү менен өлүптүр деп айтууда. Силердин желкеңерде баят барбы деп сурады. Жок дешти.